Qaysı mecit, qaysı namazxana, qaysı ayıl, qaysı şaharga barsa dagı ekile maksat menen çıgat davatçılar. Bardığız ekile maksat kılabız. Birinci maksat qaysı mecit, qaysı ayıl, qaysı namazxanaga barsak, oşol жерде amalды tiriltebиз. Hadis okuganlarga aytıyoruz, talim ötkөндө үйrөтөбүz. Amal tirilsin. Amal tirik bolsa-çı, anda күчөйтөбүz anda. Қалған адамдарды шақырып келіп, өзіңді маңайлы болса болды. Жоқ, қалған адамдарды шақылсын, ұқпағандарға айтып келсін, қайсыл учурда, қайсы кітапта оққанды үйретеміз, күчөйтөбүз амалды. Мақсатыбыз эле ошол. Машитке барып алып туруп, мына кыйшык экен, анягы мындай экен, мынаны мен айтып коюптур, неге мүнтүп өлтөдөн бөлүп койду? Сенин ишиң эмес ол. Өтүн комиссиясы бар, карай турган. Текшерүүчүлөрү бар. Биздин ишибиз амалды тирилтүү. Birinci maksat. İkinci maksat, qaysı ayıl, qaysı жерге барсак, ал жерден дагы нак жамааттарды Аллахтын жолуга ташкил кылып чыгарабыз. Биздин максат эле ошо. Эми Аллахтын жолуга чыкканда урматтууган бүгүнкү күнү сиз эле эмес, сиздин үй эле эмес, айылыңыз эле эмес, айлана чөйрөңүздөгү кээ бир имам эле эмес, кээ бир молдо алар эле эмес, дүйнө жүзү түшүнбөй жаткан нерсе бар да бүгүнкү күнүчү. Дүйнө жүзү түшүнбөй таң калып аткан нерсе бар. Пайгамбарымдын достору сахабалар ушундай олтуруп сөздөн сөз чыккандан кийин айтышты. Кайсы иш Аллах Таалага эң жагымдуу, эң сүйкүмдүү болсо, биз ошол ишти сөзсүз кылат элек. Дегенде көрүп билип турган Аллах Таала Куранда, Соф сүрөсүнүн 9-11 аяттарын ошондо түшүргөн. Бардыгыбыз угуп жүрөбүз ал аятты. Ал аятта Аллах Таала айтат: "Estağfirullah, ya eyyuhellezina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim." Ey iman keltirgендер, мен силерди жан чыдагыс азаптан куткара турган соданы үйрөтөйүнбү деген Аллах Таала. Керек бизге андай сода. Анда не кыласың? Аллах Таала аяттын уландысында айтат: "Ту'минуна биллахи ва расулихи." Силер Аллах Таалага жана анын элчисине иман келтиресиңер. Алхамдулилlah, бардыгыбыз көрбөстөн туруп иман келтирдик. Андан кийин ва тужахидуна фи сабилиллахи би амваликум ва анфусикум. Аллах Тааланын жолунда өзүңдүн жаның менен, өзүңдүн малың, акчаң менен мээнет кыласың. Заликум хайрул лакум ин кунтум та'ламун. Эгерде акыл эсиң жайда болсо, киришаң тайбаган болсо, шариктериң толугу менен болсо, силер үчүн эң жакшы жол мына ушул деди Аллах Таала. Аллах Таала шарт койду, өзүңдүн малың менен, өзүңдүн жаның менен. Бир адам байды, мен акча берем, ким даватка чыга берсе, мага келе берсин, мен акча берем деди. Берди акчасына, соогун алат, бирок бул аятка кошулбайт. Неге? Мунун малы эле иштеди, жаны иштеген жок да. Bir adam kedeydi, akçe verip durdu, davatça çıkıyorum, dua kılam, yolun açılıp gider. Epte akçasını aldı. 4 ay davatta yürüdü. Soğunu alat, bırak bu ayetka koşulmaydı. Nege? Bunun canıyla işledi, malı işlegen yok da. Oşun için Allah esatkan, özüngün malın menen, özüngün canın menen. Bunu bütkül düğüne cüzü düşünmeye jata durma tutuğun. Oşundan kayra tekşeri otat, kayra razıvetçiklerini kirgizip otat. Para berse керек, Razvetçi ketdi 3 gün davat ötüyor. Para berbet, qaytıp gel, negen berbet eken, anan, o 40 gündüktörü var eken, oşoğa barsaң anan berse керек. İşenişke kiresin de oşonda. Бар onda, 40 gün razvetçik davat ötüyor, inşallah, maşallah, de qarayt, dağı dile жоқ. Qaytıp geldim, negen berbet eken, anan, o 4 aylıkları var eken, oşonda berse керек. Бар onda, жақсы, bildirmey işte. Boldu, 4 ayga çıkan eken, özü davatçı olup ketdi de boldu. Эми дин душмандары тегерек устан өтүп чогулуш өткөрүп атат, разведчиктердин айлыгын көтөрүш керек. Неге? Молдолор сатып алып коюп атат аларды. Канча берет экен билбесем, улар сатып алып, молдолордо акча көп да сатып алып коюп атат деп. Дүйнө жүзү түшүнбөй жатат урматтаган. Ушул аятка эле келсин, болду, чечилди проблемачы. Кустону бардыгыбыз билебиз, өмүрүнү сууга бербеди, 35 жылын сууга бербеди да. Акырында мен ачылыч жашадым. Бүтүндө үчөн эле топтол. Мен ачылыч, саңа жалган маңа чын. Айтып, жок бардыңга топтосоңор анан айтам. Силерге жалган маңа чын. Өзү көрүп алган ишенип да. Не болду? Сен ушундай дарыя бар экен, деңиз бар экен, суусу бири-бириге кошулбайт экен. Ошо ачылыч кылдым. Ол Куранда бар да. Не деген? Алла Куранда мурда эле 10 таткылымда айтып койду го. Марajal bahrayni yaltaqiyan.
Екі деңіз жолығып тұрады. Байнахума барзахулла ябғиян. Екі оның ортасында тосық бар, бірақ көзге көрінбейді. Мұрдалы Құран айтқан. Яхруджу минхумал лу'лу вал маржан. Керек болса, лу'лу менен маржан ошонан шығады. Ошан изилде деді. Анан айтты да, мен мұсылман болсам болбой, болады кет. Ақиқаттан бақтылы екен, мұсылман болды. Бірақ 35 жылını қайқа беріп өрді да. Азы қанчалаған адамдар ушын иле изилдеп жүреді. Бұларға ақша береді. Бұларға ақша келеді. Ошон үчүн чыгат да. Болбосом жөн эле жүргөн адам өткөндө шүлөп келе кийип, азыр машина алып алыптыр. 4 айга келиши менен портер алды. 4 айга кетти, келүүлө машина алып алды. Буларга берет да. Чыкчы сен өзүң. Ким тыюу салып атат азыр? Чык, бере турган болсо көр, ишеничке кир, ал да сен дагы эле. Берет деп эле жүрө бересиңби? Муну сиз эмес, дүйнө жүзү түшүнбөй жата турматы турган. Ошондон өзүңдүн малың менен, өзүңдүн жандың менен. Бул ишти кылганда, демек уран менен эме кылганда качан өмүр бойга кылып кете бересиң, уран менен, девиз менен. Бекер иште, бекер жашайсың да. 4 ай иштеп келесиз, бекер эле да, эч ким эсептешпейт. Бия канча болуп калды? Дебейт да. Зато бул жагына не кыласың? Берекелүү жашайсың. Мурда канча тапсаңыз дагы жетпейт эле. Канча болсо дагы үйдө ызычуу, жаңжал, тополоң эле. Канча болсо деле аз эле. Эми шүгүрчүлүк пайда болду. Эми жете турган болуп калды. Эми үйдө тынчтык болду. Ошондон өзүбүздүн малыбыз менен, өзүбүздүн жаны менен чыгабыз. Чыкканы неге? Анткени өзү үйдө жейсиң, жансың, ал жакта дагы жейсиң да. Ошол акчаңа сатып алып жейсиң, алып алып кийесиң. Жегенде кандай жейбиз? Алла Кур'ан-ы Каримде айткан: "Кулу ашрабу ва ла тусрифун." Жегиле, ичкиле, бирок ысраф кылбагыла dedi. Биз жеген, ичкенди даватка чыгып үйрөнүп келебиз, урматтуу туугандар. Жеген, ичкенди даватка ысраф кылбагыла dedi Аллах субхана ва таала. Ысраф десе бизге көп балды төгүлдү, итке берилди, мусоркага кетти ысраф. Туя, бул деле ысраф. Экинчи ысраф бар, сиз биз көңүл бурбай жатабыз да. Экинчи ысраф, торпок тоюп алдың. Бул дагы ысраф да. Али алып коем. Жаман эмне дейт? Жакшы тамак калганча жаман курсак айрылсын. Дедиң, иптеп жедип койдуң да. Жамандан жакшы жарты кашык атат, жеп койду, болду, кайышты, неменди бошотту, сондай дагы жеди, гышылдап уктай албай калды да. Ары басат, бери басат, көп жеп алыппын деп алыпчы. Мына ушундай ысраф, урматтуу тууган. Тамактын орунун эң көбү тамак аштан болот. Бүгүнкү күндө биздин эң проблемабыз ушул болуп калды, арыкташ керек проблема болуп калды да. Арыкташ керек, жүгүрүп туруш керек, футболго барып туруш керек, аны кылыш керек, машыгып туруш керек. Арыкташ проблема болуп калды, урматтуу тууган. Даватка чык, үйрөнөсүң ошону. Кантип тамак жеш керек? Канчалык деңгээлде жеш керек? Канчалыгы тамакка, канчалыгы сууга, канчалыгы абага калыш керек? Ошо жактан үйрөнөсүң. Ал жака чыкканда акчаңды кармап дагы үйрөнөсүң да, урматтуу тууган. Биз айтабыз, даватка чыктыңбы, ар бир адам өзүнүн акчасын өзү кармасын. Топтоп Амир сапка берип койбосун. Аны таппай каласың. Эртең тусаң төшөгү турат, өзү жок да. Ошондон ар бир адам өзү кармасын. Ата бабабыз айтып кеткен, өзүңө бекем бол, кошунаңды уру тутпа деген, урматтуу тууган. Бекем болгондо ошол жактан үйрөнүп келесиң. Өзүңө бекем бол, кошунаңды уру тутпа. Сен 10 адам чыктың, 11 адам чыктың, постоянно жаныңда жатат. Башка эле бирөкөл акчаңды алып кетип калды. Не кыласың эми? Ушунан көрөсүң да. Амир сап ушул алган болуш керек. Ушул көргөн да. Өзү башка эч ким көргөн эмес. Постоянно ушул жатат. Айтып көрбөсү, кой. Көрбөгөндөн кийин кантип айтасың? Бет керек, Ошон үчүн жакшы ниетти үйрөнүш үчүн дагы даватка чыгабыз, урматтуу тууган. Жейбиз, ичебиз, өзүбүздүн акчабыз менен ысраф кылбастан. Ар бир адам өзүнүн колго алып туруп, урматтуу тууган. Үйрөнө турган нерсебиз өтө көп, билгенибизден билелегибиз өтө көп. Абулей Самарканда рахматуллах алейхи айтат, сен өзүңнүн кып-кызыл надан гыр топ-томалак экениңди билгиң келсе, көп нерсени билишиң керек dedi. Ошон үчүн чык, Алланын жолуга чык, кайра айтып атабыз. Дават жаңы башталганда айтылчу эле, Алланын жолуга чыккыла, эгер чыкпасаңар чыгарыласыңар депчи. Аны түшүнбөй эле жүрдү да, кийин көрдү, канча адам Кыргызстандан чыгарылып кетти, кайра келе албайт.
Çık davatqa, çıkmasan çıkarılasın dediler, biz düşünmedik edi. 2010-жылы gördük, anan keyin gördük. Qancha adam Kırgızстанdan çıkarılıp ketdi. Hayra kele alбай turmat otugan. İlayt barsam deydi, sağınat al dele insan sizge okşoş. Akçası kanca köp bolsun, başkası kanca köp bolsun, kele alбай temi. Oşancan çıkarılıp ketişten aldın, çıkıp kala turgan bolsanız, bul jakta köp nese Peygamberudun jolu, Peygamberudun sünneti. Aytıp ketkenbiz, dağı aytabız, ilim alış farz. Kur'anda dağı kelgen, hadiste dağı kelgen. Eğer kim ilim alıp farz emes dese, dinden çıkıp kalış korkunucu var. Biroq medresede 5 yıl oku, üniversitede büyüt, buyakta oku, buyakta al, diploma al degen jeri hiç yerde yok. Eğer okusanız, üniversitede, medreseni büyütüp kanca okusanız, oşonca ne kılas? Kötörüles, oşonca ilimli bolasiz. Davatdagi farz, Qur'onda dağı kelgen, hadiste dağı kelgen. Eğer kim davatı farz emes dese, dinden çıkıp qalish korkunucu var. Biroq 3 gün, 40 gün, 4 ay degen jeri yok. Tartip bul. Çıksanız, kanca köp çıksanız oşonca fayda alasiz. Medresede kanca köp okudunuz, üniversitede kanca köp okusanız oşonca ilimli bolasiz, oşonca түшүнүңүз kenen bolot. Oşonca köp nerseni bilesiz. Davatdagi dav mına oşol urmat oturgan. Mına oşonduktan tartip gana koyup koydu. Negizde buga ömürüңdü bere berişiň kerek de, aga çydap aytkan bizden. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن